Саламатсызбы? Чизкейк тортун сметана каймагы менен жасайбыз. Торт өзү упуранма камырдан жана начинкадан турат. Алгач камырын даярдап алалы. Керектүү азыктардын так көлөмдөрүн описание бөлүмүнөн көрүңүз. Унга майды салып, жакшы мыжыгып, ага кумшекерди кошуңуз. Жумуртканы, эми көптүргүчтү дагы. Жакшы ээлеп жуургандан кийин колго жабышпаган камыр болот. Эми идишке салып, үстүн жабып, 1 саатка муздаткычка салып коебуз. Ал эми бул аралыкта начинкасын даярдай берели. Төрт жумурткага кумшекерди кошуп, 2-3 мүнөттөй аралаштырабыз. Эми майлуулугу 20% кем эмес болгон 500 граммдай сметана кошобуз. Аркасынан 1 лимондун ширесин кошуп, дагы жакшы аралаштырабыз. Эми начинка даяр. Камырды бышыра турчу форманын көлөмүнө жараша жайып, эгерде меникинде чоң табак болсо, фольганын жардамы менен көлөмүн кичирейтип алсаңыз болот. Эми камырдын үстүнө начинканы куюп, 4 бурчуна жана капталдарына бирдей жеткизип, алдын ала жылытылган 180 градустагы духовкага 40 мүнөткө бышырабыз. Бышкандан кийин үстүнө майлык менен жабып, 1 саатка тыныктырабыз. Жакшы тыныккандан кийин торт даамына келет жана тортуңузду жей берсеңиз болот. Тамагыңыз даамдуу болсун.